эми тапшырма, бүгүнкү сабактын тапшырмасы Маслоун пирамидасы боюнча физиологиялык муктаждык анчейин актуалдуу эмес балага. Анча окуучулардын изилдөөсү боюнча анчалык эле актуалдуу эмес экен. Балдардын муктаждыктары ушул коопсуздугу, андан кийин сүйүү муктаждыгы, андан кийин сый урмат муктаждыгы, андан кийин жана баягы самореализация деп коет, ошол өзүнө өнүктүрүү муктаждыгы өтө маанилүү экен. Эң биринчи ошол курсагы тоок болгону маанилүү, таза аба, таза суу, үй, уйку. Андан кийинкиси коопсуздук турат экен. Буга өтө көңүл буруңуздар апалар. Коопсуздук муктаждык экинчи тепкичте туруп атат. Демек, биз ачуу үстүндө баланы жазалабаңыз. Ачууңуз келип атабы? Жанагы айткан сабакта айтылгандай, зекир кылып, тынч бөлмөгө кирип кетип, жерге жатып алып, ойлонуп, терең дем алып, же санап, же болбосо буктап калып, же болбосо сыртка эшикке таза абага басып келип, ушул нерселерди, көнүгүүлөрдү жасап ачууңузду колго алсаңыз болот. Андан кийин башка нерсеге ачууланып атып баладан чыгарбаңыз. Баланын коопсуздугу ушул учурларда бузулат. Ачуу үстүндө баланы жазалабайбыз. Башка кимдир бирөөгө, башка нерсеге, башка кимдир бирөөгө ачууланып баладан чыгарып албашыбыз зарыл. Экинчи тапшырма күндө кылган ишин, мисалы үчүн баланын коопсуздугун сакташ үчүн күндө кылып жүргөн ишин маанайыңыз бар кезде, мисалы үчүн унчукпай, жок кезде мисалы бала күндө ишин кылып жүрүш керек. Мисалы үчүн кыз бала күндө идиш жууш керек. Эркек балдар деле күндө мисалы үчүн өзүнүн кайсы бир иши бар дейли, бирок аны бүгүн аткарбай койду, кыз идиштерин жуубай жатып алды. Настроенияңыз бар кезде унчукпайсыз, настроенияңыз жок кезде кыйкырып бакырып ушпаңыз. Бул учурда бала түшүнбөй калат. Бул менин милдетимби же милдетим эмеспи? Эмне үчүн кечээ ушкан жок, бүгүн ушуп атат? Мен кандай жаман болуп кеттим деп баланын мындайча айтканда түшүнбөй, сезимдерди түшүнбөй калат. Демек, баланын милдетиби? Андан күн сайын талап кылат экенбиз, талап кылабыз. Эгер чындыгында эле мисалы үчүн кызыбыз же балабыз кыла албас абалын айтса, түшүндүрсө, анын түшүнөбүз, угабыз, кабыл кылабыз. Андан кийин балдарга берген убадабызды аткарышыбыз керек экен, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн, кандай убада бердиңиз эле? Мен сага эми эч качан ушпайм деп айттыңыз, анда эртеси ушуп алсаңыз, бул убадаңызды бузган болуп саналасыз. Эртеси ушуп алган болсоңуз, кечирим сурайсыз, же болбосо маанайыңыз жакшы болгон мезгилде ушул нерсеңе мага жакпады эле, ошого мен катуу ачууланып калдым деп гана түшүндүрүп коесуз. Же болбосо дагы башка, мен сага ушундай алып берем дедим, же болбосо кандай болсо дагы балабызга берген убадабызды аткарабыз. Аткарбай калганыбызда баланын коопсуздугу бузулган болуп саналат. Эгерде баланын коопсуздугу сакталбаса, бала эч качан ата энеге ишене албайт, сырларын айтпайт. Кандайдыр буласында балдардын жашоосунда оор окуялар болуп калган болсо, биз менен кеңеше албайт, биз менен маселени чече албайт, кайта өздөрү маселени оорлотуп бериши мүмкүн. Мисалы, бала мектепте волейбол ойноп атып, мектептин терезесин сындырып койду дейли. Анан ал ата энеге ишенбейт. Анан айтпайт. Ошол терезени төлөп бериш үчүн бала балким ошол акчаны каяктан алат? Албетте бир кылмыш жол менен алышы мүмкүн, карыз алышы мүмкүн. Иши кылса бала маселени чече албай оорлотуп жиберет. Демек, ошол балага же болбосо кыз балдар кайсы бир жигит менен сүйлөшүп калды дейли. Бизге ишенбейт, анын сырын айтпайт. Анан ал бала кызыбызды мисалы үчүн сүйөм деп туруп, алдап туруп, эртеси күнү башка кыз менен колтукташып кетип жатканын көрсө, кызыбыздын жүрөгү катуу жарадаар болот. Демек, ошол бизге сезимдерин айтып жүргөндө, айтканда, биз ага баягы жигит менен мамиле кылуу эрежелерин, тартиптерин балким түшүндүрүп беребиз, айтып беребиз. Ошол учурда кызга бир аз жеңилирээк болот. Демек, балабыз менен бала бизге ишеним артуусу үчүн сөзсүз түрдө анын коопсуздугун сактообуз зарыл экен.
эгерде сиз бул эжелерди сактасаңыз, сөз түрдө сактасаңыз, конспект кылып жазып алсаңыз, өзүңүздүн жашооңузга киргизүүнү туура көрсөңүз, анда өзүңүздү мактап коюңуз, азаматсыз.